Бүгүнкү учурдун эң көйгөйлүү темасы ашказан жарасы боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Ашказан жарасынын белгилери тамак ичкенден кийин ашказанды өйкөп ооруп, зарна кылып, отрыжка кылып, көбүнчө сонекел чегеде болсо түн ичинде ооруп, изжога кылып кыйнайт. Бунун келип чыгуу себептери туура эмес тамактануудан, нервтенгенден, хеликобактер пилориден, стресс ушундай болгон ситуациялардын аягында ушул ооруга алып келет. Мисалы үчүн бүгүн бизге ушундай көйгөй менен бир эже келди. Ал өзүнчө үйдө самостоятельно эле ушул жогоруда айтылган белгилер бар, бирок ал омепрозол ичип жүрө берген экен. Бүгүн текшерген учурубузда моундай изменение чыкты. Мына бул кыз дөңгөчүнүн ылдый жагын ошол желудочный сок кызартып шылып, эзофагит деп коет. Анан жакшы сфинктер дагы иштебей, жаппай калган учурлар болот. Эжем самостоятельно көбүрөөк омепрозолду иче берет, бирок ал лечение кылган эмес. Временно эле убактылуу зарнасы басылган эле болбосо результат болгон эмес. Ашказандын ичинде бир аз воспалительный процесс бар, бирок складкалар жакшы, мындай выраженный коркунучтуу жара пара жок. Бирок 12 чегге өткөн учурубузда моундай болгон жара чыкты. Бул көптөн бери эле ооруп жүрөт. Бул жараны деген эми азыр лечение жазабыз эжеге. Бирок самостоятельно пациенттерге сунуштар элем ар кандай дарыларды ичип, омепрозолдорду ичип жүрө бергенде лечение болбойт. Ошондуктан мен силерге айта кетейин, бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп, өтүн эле лечение кылбастан обследованиядан өтүп туруп анан лечение алса эффективдүү болот деп сунуштайт элем сиздергечи.